Саламатсызбы, Алмаз мырза? Китеп дүкөнгө келип калыптырсыз. Тез-тез келип турасызбы балдарыңыз менен? Жок, мурда жумушка чыгардан мурун көп келчүбүз, бирок азыр убакытка байланыштуу көп келе албай калдык. Өздөрүнө тандап алып берип турасызбы китепти же кандай? Негизи улуусу көп өзү тандайт. Анан биздин үйдүн астында да кичинекей ушундай бир китеп, концерт товар саткан дүкөн бар. Кез-кезде өздөрү түшүп ошол жерден апасы менен алып турушат. Мурда кез-кезде келип чогуу алып турчубуз. Бул улуу уулуңуз окшойт бул жигит, 10 жашка быйыл чыгат, 3-класста окуйт. Атың ким? Бактылек. Бактылек. Сенин атың ким? Идирис. Идирис, абдан сонун. Бактылек 3-класс окусаң, китепти өзүң тандайсыңбы же атаң жардам береби? Мен өзүм тандайм. Кандай китептер жагат? Мындай чоңдорго жагат. Мисалы, кыргыз тилинде көп окуйсуңбу же орус тилинде? Неме? Айта бер. Мен көп Гарри Поттер окуйм, анткени орусча окуйм. Орусча. Бүгүн кандай китеп алалы деп келдиңер? Билбейм, бир кыргызча китеп. Кыргыз тилинде жомоп окуйм деп чечтиңби? Абдан жакшы. Негизи Алмаз мырза, өзүңүз ушул балдарга мындай китеп тандап берүүдөчү кандай бир критерийлерге таянасыз? Мындай тилекке каршы Кыргызстанда балдарга арналган кыргыз тилдүү китептер чектелүү да. Орус тилинде раритетте өзүңүздөр көрүп тургандай бир аз тандоого мүмкүнчүлүктөр бар. Анан мен ойлойм, ар бир кичик баланын өзүнүн кичинекей жеке китеп текчеси болуш керек. Бала оюнчук катары китеп менен ойноп чоңоюш керек. Ошондо ошол китеп маданияты калыптанат деп ойлойм. Андыктан өздөрүнүн кичинекей бир текчеси бар, ошол жерде саналуу китептери бар. Анан кез-кезде окуп калышат, кез-кезде ойноп калышат. Айда жылда бир мен окуп берип калам ушундай. Негизичи мындай ата эне балдардын китеп окуусун алып келиши үчүн мындай өзү үлгү болуш керек деп коюшат турбайбы? Үй бүлөдө биз бир убакта кылып калдык, бир 2 жылча жакшы уланттык. Күндө үйдө жарым саат кечкисин китеп окуп, балдар менен ар ким өзүнүн китебин окуп, анан кез-кезде мен окуп берип калчумун. Анан азыр жумуштан саат 10го чейин иштеп калабыз. Азыр барганча балдар уйкусу келип калат. Азыр ушуну кыла албай атабыз. Бирок негизи ата эне үлгү болуш керек экен да. Үлгү болуш керек. Жазаса оңой сиңет. Анын үстүнө психологияда да айтылат го, көбүнчө үйдө атасы окуп берген китептер сиңимдүү болот балдарга деп. Андыктан ошо баарыбыз негизи биринчи милдет үй бүлөдөн балдарыбызды тарбиялап баштасак, коомдо көйгөйлөр аз болот эле, мектептин жүгү жеңил болот эле дегендей. Анан биз ата энелер тарбия процессине жакшы катышпагандыктан ошо мектептерде тарбия маселелери абдан кыйын болуп жатат. Анда балдарыңыз өздөрү китепти тандай беришсин, биз болсо сиз менен негизги маекке өтсөк, Сиздер китеп тандап туруңуздар, балдар. Албетте илимпоозсуз, азыр болсо эми министр болдуңуз, бирок сиз качандыр бир кезде мындай өзүңүздүн кийинки 3 жылбы, 5 жылбы саясатка кайтып келсем, барсам деген ой жаралабы, жокпу? Мен ойлойм, бул саясий менен мындай жеткен чегим болуш керек. Мындан кийин саясий карьера кылып барып бир жогорку кеңешке же бир башка жака барайын деген амбициям жок. Мен өзүм кайра илимге кайтчу кишимин. Андыктан мен азыр жасап жаткан ишим билим берүү жана илим тармагын камын көрүү үчүн бир гана саясий должность болбосо, өзүңүздөр байкап атсаңыздар, коомчулукта мен саясий эч бир процесске катышпай дагы жатам. Мисалы, биринчи жолу министрлерден чыгып, шайлоо процессинде мугалимдердин баягы кырычакка айланбаш үчүн билим берүү мекемелерин саясатташтырылбаш керек экендиги, билим берүү тармагындагы чоң кызматкерлердин кандайдыр бир саясий партия кызыкчылыгын көздөп алар менен жүргүзбөгүлө иш алып барууга деп чакырык таштаган биринчи министрмин мен. Экинчиден, өзүмдү көрүп атасыңар, бир партияга кошулуп, бир партия менен иш алып барып, кандайдыр бир саясий нерселер жок. Мен саясатты илим катары талдайм. Мен өзүм саясаттын ичиндеги адам эмесмин. Мен саясат талдайм, тарыхчы катары. Бул азыркы турган милдетим сөзсүз саясий должность, баягы министрлик. Бирок мен билим берүүнүн саясатын кылам бул жерде. Анда саясатты талдаган киши катары сурап көрөйүн. Бүгүнкү өтүп жаткан, болуп жаткан саясий процесстер бул өткөл учур болуп эсептелеби, же болбосо мунун келечегине, азыркы процесстерине кандай баа бересиз? Эгерде бир коом билимин күчтөп,
илимий көз караштарды сиңирип, маданий деңгээлин көтөрө алса, бул өткүлүү процесс. Эгер бир коом деградацияга учурап, майдаланып, өзүнүн нугун жоготуп алган эл болсо, бул кайталама процесс болуп калат. Биз азыр кайсы процесстебиз? Анткени билим берүү мындай элдин, коомдун аң сезими, билими деградация болуп бараткандыгын айтып атпайбызбы? Азыр илимпоздор көп ушуну кеп кылып калышты да. Ошого жеткирбей сактап калышыбыз керек ошондуктан. Сизге блиц суроолорду даярдап койдук эле, ошолорго мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиз. Министр катары өзүңүздүн ишиңизге 5 балдык баалоо системасы менен канча коер элеңиз? 3,5. Жигиттеги кайсы сапатты жогору баалайсыз? Сөзүнө тургандыгын. Сиз жактырган учкул сөз же афоризм? Тууранын жанында, туура эместин каршысында болуш керек. Эң сонун. Сиз үчүн эң чоң ийгилик эмне же кайсы болду? Эң чоң ийгилик адамдык парасатты сактап калуу. Акчанын сиз үчүн мааниси канчалык? Акчанын кереги жок деп айта албайм. Сизде өтө каалап жүргөн, бирок өзүңүздө жок жөндөм же талант кайсы? Ишенчээктик. Сизди күлөнчү деп коюшат, ага кандай жооп бересиз? Ошо күлөнчү деген эмне экенин түшүндүрүп берсе жооп берет элем. Мен Себатта окуганым чындык, Себаттын таалим тарбиясы боюнча диссертация жазгандыгым чындык, бирок бир адамды күлөнчү тигил бул деп бөлүү, бул менин оюмча демократияга каршы, бул адам сыйлабастык деп эсептейм. Досторуңуз көппү же сиз жактырбаган, сизге каршылар арбы? Эми досторум көп. Баягы мындай кызматта турганда дос да көп болот экен, душман да көп болот экен. Сынды кандай кабыл аласыз? Сынды эгер өзү достойн адам сын айтып атса жакшы кабыл алам. Бирок ичи бош калдырган калайга окшогон адамдар айтып атса, вообще жакшы кабыл албайм да ушуну. Өзүңүзгө эки сөз менен кандай мүнөздөмө бересиз? Бул да кыйын суроо экен. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат сизге да чоң.